3 жыл пайгамбарыбыз жашыруун даават кылган, жашыруун таркалган. Мындай бир түшүнүк бар, урматтуу бир туугандар. Суннатуллахи фил каун деген түшүнүк бар. Жердин бетиндеги иштер кандай жүрөт? Бул Кудайдын жердин бетине түшүрүп койгон тартиби. Ирет ушундай. Ар кандай бир чоң иштерди кылам десең, бүтүндөй элге жарыялап, Саракси деген мечит салынган атат. Дебейсиң да башында. Башында эмне кыласың? Акырын бул пикирлеш менен, бул көңүл жакын менен, дос менен, тууган менен чакырасың да, ушул жерге ушундай мечит түшкөн атат. Эми ушул мечитти мен азыр жалпы каркасын тургузуп бере турган болуп атам. Сен ички боёгун кыл, сен сырткы боёгун кыл, сен килем алып бер, сен жылуула, сен сууна жооп бер, наркы беркеде биринчи сүйлөшүп алып анан башталат. Улуу иштер дагы ошондой. Башка иштер дагы бүт ушундай кетет. Пайгамбар алейхиссалам ушул жерде пайгамбарыбызга эмнени Алла Таала үйрөткүсү келип атат. Эмне үчүн пайгамбар алейхиссалам дин туура болсо Алла Таала баштаган эмес, эмне үчүн душмандарды Алла Таала оозун бууп коюп, шал кылып, көрү кылып, азап жөнөтүп кылган эмес. Бул деген сөз турмуш өзүнүн нугунда кетет деген сөз. Сен ким болсоң ошол бол. Кой, мен окуп келдим, азыр мен деген кыйын сабак беришим керек. Менин сабагымда аудитория толуп калып, сыртта экран коюп алып, ошентип сабак беришим. Жок, андай эмес. Жашоо өзүнүн нугуна түшүрөт. Ким болсоң ошол бол. Жашоо ошентип кетет. Ошондуктан жашоону мынау жүрүп аткан элдин нугун кошо эсептешип кетпесең, аккан дарыя менен кошо акпасаң, сен мынагы кургап калган отундай болуп, агып келген отундай болуп бир жерден четке чыгарып таштайт. Демек эмне деп атат бул жерде? Ушинтип жашыруун баштайсың. Бул элдин түшүнүгү таптакыр бөлөк. Азыр булар кудайчаларга сыйынып аткан учур. Бирөө сооданын кудайы деп бирөө атат, бирөө күндүн кудайы деп отурат бул жерде. Бирөө чөлдүн кудайы, бирөө деңиздин кудайы, асмандын кудайы, жердин кудайы деп сыйынып отурган коомго сен келип, мен пайгамбармын, мени ээрчигиле десең ээрчиги калбайт. Сен акырын башта. Ар кандай ишти Алла Тааланын жерге түшүргөн мыйзамы ушундай демекчи болуп атат.